Кулатов айыл өкмөтүнө келаткан жардамдар боюнча толугураак маалыматтарды берели. Казакстандан бизге күн помощь келди. Өзбекстан Республикасынан бизге ушул Нокат районуга бизге 6 фура күн помощь алып келди. Мана Өзбекстандан келген эмелер мана күрүчтөр келди. Бачокторду алып келди, un алып келишти, макарон алып келишти. Ошо 6 айыл өкмөткө ар бир жабыртаткан үйлөргө бөлүп берилди. Төлөс айыл өкмөтүнөн бүгүн мына өзүңүздөр көргөндөй 6 КАМАЗ жардамга келди. Башка айыл өкмөттөрдөн келген КАМАЗдарды тамак ашы менен, салеркасы менен камсыз кылып, кайсы жерде жумуш аткарууга участкаларга бөлүп бердик, кетишти. Жумуш башталды. Биз дагы ушул Исамагам айылдан майдан айыл өкмөтүнө караштуучу. Кичине ушундай кырсыктан жабыркагандар болсо кичине жардам берели деп чогулуп, кичине акча чогултуп келдик. Балларды айтып, аксакалдар менен маслихатташып эле жөнөтүштү. Өзүбүз каалап эле келдик. Ошентип 9 дене табылгандан кийин 2 жашар баланын денеси калды жок болуп издөө иштери жүрүп атты. Ошол балдарга рахмат, ушул жерден баткакка батып, МЧСтер менен кошо. Төө мойнунан келген ашарчылардан. Ошол балдар табышкан экен, кабарды айтышты, жардам кылат. Буйруса кылтыртабыз. Ушулардын көпүрөөнүн айынан ушулардын үйүнө кирип кетип туруп, канча буюмдары, канча эчтекеси калбады, алып кетти. Ооба, рахмат. Булардан да ошондо бир жооп болду. Азыр ушул каржылап беребиз деген же каржылап беребиз деген жоону мен чынын айтсам уккан жокмун. Бирок зам министр каржылатабыз деди. Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта сиздер үчүн ушул Кулатов айыл өкмөтүнө келаткан жардамдар боюнча толугураак маалыматтарды берели. Көпчүлүк адамдар биздин видеону көрүп атып, арасында рекламаларды койгонубузга абдан туура эмес сөздөрдү жазышыптыр. Азыр болсо биз эч кандай реклама койбойбуз, сиздер үчүн толук маалыматты жеткиргенге аракет кылалы. Жана ошол видеонун астында көптөгөн адамдар ушул рекламаны койгондон көрө Мбанк номерин коюп койсоң жакшы эле, биз колдообузду өзүбүз эле билдирет элек деген суроолор аябай көп. Ошондуктан биз азыр экранга Мбанк номерибизди коебуз. Ушундай бир колдоо көрсөтөм дегендер болсо биздин канал үчүн салымыңыздарды коштуп турсаңыздар болот. Бүгүн болсо биз эч кандай реклама кошпойбуз. Жалаң гана болуп жаткан иштерди сиздерге чыгарганга аракет кылалы. Азыр ушул Төрөбай Кулатов айыл өкмөтүнүн өзгөчө кырдаалдар боюнча штабынын алдына келдик. Бул жерде Казакстандан, Өзбекстандан жана башка элден чогулуп аткан жардамдар ушул штабка чогулат экен. Ушул жерден бөлүнөт экен. Айыл өкмөт башчысынан дагы жакшы бир сөздөрдү угалы, биргеликте ушул ичине кирип көрүп чыгалам. Жүрүңүздөр. Кулатов айыл өкмөтүнүн башчысы Сатарал Мукумович агабыздын алдында турабыз. Агабыздан интервью алалы. Ушул келип жаткан жардамдар боюнча жана ушул каргашалуу окуяда болгон жумуштар боюнча деги эле ушул жакшы маалыматтарды сиздерге чагылдырып берели. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Айтсаңыз, эми эң алгач биздин көрөрмандарга ушул кайтыш болуп кеткен биздин жардамдарына бир көңүл айтып сонун баштасак. Эми бул каргылашуу окуя бир айтып келбейт экен. Бүгүнкү күндө биз ушунча даярданып турсак дагы кечки саат 4 чамасында, 16 чамасында күтүүсүздөн биздин жогорудан сел келди. Жагын өтүп кеткенден кийин сел келди. Өтө чоң сел келди. Ошол селден бир жагы жакшы болду, эрте келген.
Tünü kelgende köp joğutular boluşu mümkün edi. Bunu özünüz yaxşı bilesizler. Bunu Borbaş ayıldan biz iki semiyadan 10 adam joğuttuk. Oşol sel büyük kantarda maşinesinden suğa düşüp ketip bugün günde bardıq nemelerini taptık. Eğilerge kaytarıp verdik. Oşondan çıkarımına bizde Kulatfay lökmüde 28 büyüdü. Jaraqsabalda olup kaldı. Biroq uşul Jaraqsabal bolganda elbi, ana içinden MTS, anan reis, bular ıkçam, terişi ıkçam bir günde geldi. Ertesi gün geçinde sivet çaldırdık, boluşçu hareket kıldık. Ana bugün günde MTS dağı, üyler tazalaşıp, eli jurt, bunday ne bolğan emes, buna bizde özümüz yaxşı bilesiz, Kızılca Batken Oblusu. Batken Oblusu'dan bizden Uşkorgonda Tajik tuğanlarımız, Özbek tuğanlarımız, Kırgız tuğanlarımız var kelip durup şu saydı tazadan hareket kılıştı. Bularga da bizi şu nemen adı bir rahmat aytıp ketkim keledi. Oşol gününe ıkçam berdi özümüzdün gubernatorumuz, onun hakemimiz tünü birge жүрүp, her bir kanaldardын başını karap, bolgon teknikler tartıp, bugün günde köp yer tazalap bitip kaldık. Buday bir taza suğuz bizde 9 kilometre yerden kelgen taza suğuz bizde Apşartı'da. Apşartı'da bugünkü günde şu oblast gubernatorumuz Katlıcar'dan beri otar. Önlük ürünlemesinden aksanı bölüp verip turbalarda ap geldik. Murda günü 75 metre turbanı ap gelip bugünkü günde şehit üçleri жүрüp otar. Bugünkü günü daha kalgan turbalarda alıp gelsek, Kuday buyursa bugün bolsa da erten elge su berебиз деп turabız. Anan su boyunca da Batken Oblası'dan, Nokat rayonundan büt vadovoz, bar vadovozlar keltirip ayıl-ayılga taşıp eldi muhtaçlığını basıp turabız hazır günde. Oşonduktan özümüzdün hakimimiz mana keche daha keçke жүрdü. Günü tünü barыбыз birge işteşip otabız hazır günde. Bir el ayrılığımız kaldı Sivetke. Bugün akırı günü Sivet jandırabız. Kebe bu Aljer saydın boyda bolğan baylanıştı. Aporu vardı. Jogor jakın alıp keldik de. Jogor jakın alıp oşo bulak ketip kaldı. Kalan aylı hükümetler, kalan aylılar bardır janıptır. Bugün akırı ayrılığımız jandırabız. Bulay betsa. Ушул таза суу боюнча айтып кеттиңиз. Ушул турбаларды каяктан алып келдиңиздер? Ошолордун маселеси толугу менен чечилдиби? Азыркы күндө бизде губернатор өзү келип эл менен сүйлөштү. Бизге эң зарыл болгон таза суу болуп атат. Ошондо губернатор өзүнүн балдарын чакырып биргеликте өнүктүрүү өзүнүн фондунан бизге акча бөлүп берип атат. Бүгүнкү күндө акчаны бөлөк болсо дагы керектүү жерлерге дайындап акчасын которуп беребиз кийин деп туруп, мындай өзгө карыз болсо дагы алып, бүгүндө губернатор каттык ушунун аркасынан жүрүп, ушу акыркы турбаларды жүрүп атабыз азыр. Азыркы учурда карыз боюнча турат ошол турбалар. Жок, уже акчаны которуп беришти. Себеби мындай болуп калды, биз баягы убакыт болуп калганга байланыштуу, ала бергиле деп туруп сразу алдырдык. Мына кече биздин балдар барып туруп, ушу акчаны алып, акчаны которуп берип, карыздан кутулдук. Кудайга шүгүр. Абдан жакшы. Ал эми ушул жабыр тарткан үйлөргө кандай жардамдарды кылып атасыздар? Азыр эми жабыр тарткан үйлөргө бүгүнкү күндө ушу МЧСтер ар бир үйгө кирип туруп эсептеп, комиссион эсептеп чыгып атат баардыгы. Аяга чыга элекпиз бүгүнкү күндө. Кимге канча ушерп келтиргени боюнча. Бирок эл журт башкалар баары келип туруп, колдон келген жардамды эл берип атат азыр. Биз колдон келген техника, суу, анан жатакана фотоганыбыз менен биз аракет кылып бүгүнкү күндө аларды пакет отурабыз азыр. Кудай буйруса ошол жабыр тарткан үй бүлөлөргө дагы мамлекет тараптан жакшы бир жардам болот. Азыр мамлекет тараптан өздөрүбүз билесиздер, бизде ар бир үйлөрдү мындай айтканда страховка деп коебуз, камсыздандыруу. Ошо камсыздандыруу болгон үйлөргө биз камсыздандыруу эмеден дагы келип кетти, Оштон, Бишкектен келишип кетти, ар бир үйлөрдү көрүп кетишти. Бирок комиссиясыны чыгар элек. Азыр эми чыгарышып атат, акыркы күндөр калды, Кудай буйруса эртең биздин чыгарып бүтүшөт. Жакшы. Ал эми ушул Кулатов айыл өкмөтүнө келип аткан жардамдар боюнча айта кетсеңиз. Казакстандан келди деп атат. Өзбекстандан жардамдар келип атат дегендей. Эл арасында жүргөн. Ооба. Бул мындай болуп калды. Кече Казакстандан биринчиден Казакстандан бизге гүн помощь келди. Бирок бизде Нокат районунда 6 айыл өкмөтү сел алган. Кээ бир адамдар түшүнбөстүк болуп калды кээ арада. Бул Нокат районунун Ош областы боюнча келген нерсе да бул. Ош областы өзгөн да алды.
дагы заргы немелер дагы ошондуктан түшүнбөс болуп калды. Биз ар бир бизге кайсы муктаждыкта. Мисалы бизде 28 үй болгон болсо, 28 эле үйгө бөлүнүп берилет. Мисалы жаңы нокатта 30 үй болсо 30 үйгө бөлүнүп берилет. Азыркы күндө бизде ошо бөлүп берилип, бардыгы ордуга түштү. Биринчи күндөр түшүнбөстү кылыш койду, а бирок кийинки түшүндүрсөк эл баары түшүндү. Mana keçinde ele bugün keçinde Özbekistan Respublikası'ndan bizge 6 fura jardan geldi. Keçinde bardığımız düşürüp alar jakşı kütüp aldık. Alar da bize jakşı emetip şu Nokat rayonuga bizge 6 fura gum pomoş alıp geldi. Eğer de demek kısanızda kirip görsönüzdür dağı bolup. Emne jardamlar gelgenin birgelikte görsök. Birgelikte görsök bolup. Az bu şehirde bugün Kuday Bursa keçinde tüm bakkanlığa baylanıştı. Az Nokat rayonundan vardı keler, ayrı hükümetler keler. Bu şehirde bizde rayonda şu gum pomoş bölü boyunca komisyamız var. Ana biz özde da komisyalar var. O şu komisyalar negizinde bizge bölüp veriyor. O şu andan hazır demek kısanızda büyük kirip görsök dağı bolup. Анда урматтуу көрөрмандар, ошол келген жардамдарды дагы сиздерге көрсөтөлү. Сатарал Мухумович агабыздан жакшы бир интервью алдык, толугураак маалыматтар сиздерге бердик. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, мен ушул сиздердин негиздерден пайдаланып айтып коеюн, мына Кулатов элиге, Төлөс, Кызылкия, мындайча айтканда Көкжар, Белөрүк, Нокат элиге мен ыраазычылык билдирип коеюн. Себеби бизге ошондой мойнубузга ошондой кыйынчылык түшкөн маалда, кабызыбыз кайышып турган маалда бары эч эметпей техникасы болсо техникасы менен, кол жардам болсо кол жардам менен 150дөн 100дөн мындай айтканда сайдысызда бизде бир 2000дей адам шу жардам беришти. Таштардан анан өзүңөр жакшы билет, Абшырдын жогорусунда дагы бир жерибиз бар эле, Эсалы борбору. Эсалы борбордон 1,5 миң эл ошо жерде калып кеткен. Ошондо МЧС, элибиз, основной мына Кулаттын эли, жаштар, активисттер бардыгы бар керек болсо көтөрүп алып өтүштү да. Ошого мен ушул эли журтка, Нокат районунун эли журтуга, өзүбүздүн губернаторубузга, акимибизге, МЧСке, рейске бардыгы мен ушул Кулатов элинин аттан, 33 миң калктын элинин аттан ыраазычылык билдирип кеткенге уруксат этсеңиздер. Разы болобуз биз, Кудай кааласа, Кулатов айыл өкмөтү эли журт менен биргеликте бар. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат сиздерге дагы. Рахмат. Ичкери кирип бир катар көрөлү анда сиздерге толугураак маалыматтарды чагылдырабыз. Mana Özbekistan'dan gelen emailler bana görüşler geldi. Üçünden ona bizde ona kum şeker, ona makaron da, ona bizge bana az su tas bolada degenge baylanışını Baçoklar da alıp geldi. Her bir ayda 2'den 3'ten koyup dursak, şunu toldurup, şunu içip durman kaçı. Burada vakti ben direktini işletiriz. Şunun için atayın şosun bir Özbekistan tuğanları üçün tuğalıp geliptir bizge. Bir yakta bana. Özümüzde bana bizde hazır. Koşular var olmasa bana. Un. Bizge hazır günde şunday zararlı olup kanasında un da bizge. Şu anda bunu un ap gelişti. Makaron ap gelişti. Anan uşağın bir gede akmayla gelip vardığımızda. Bu evi hazır cevap hakkında Yok, bu hazır bizden Nokat rayonunda 6 aylık hükümet cevap tatkanımız. Şu 6 aylık hükümetke her bir cevap tatkan üyelerine bölüp verilir. Bir gana Kulatıp emas. Yok, bu bir gana Kulatıp emas. Nokat rayonuna. Şu an tur emas mamlada yetişip kaldık. Bu ikisini el şunçalık ne oldu degenleri çıkıp kaldı. Biroq elge düşündürdük bardığını şunday desek, to'g'ri biz düşündürüp kalıpız deb. Hazır günde şu Nokat rayonu 6 aylık hükümetke bölünüp berildi. Keçinde komissiya saat 3-4'e işledik oturup. Özlerinin her bir aylık hükümet başları geldi, sosyalistleri geldi. Barız oturup o şeyde makıldaşıp komisyon Nokat rayonu komissiyasıyla koşup birge seçtik. Barız makul olup ona bugün az tarqatı nemesde turarız. Kuday bursa bugün tarqatı belge жеткiriyoruz. Şuların bardığı may. May. Çoğun rahmat, жақсы bir malumatlarda aytып бердиңиz. İşinizlerge ийгилик болсун. Rahmat sizlerge. Çoğun rahmat sizlerge de. Азыр болсо биз Апшыр сайда турабыз. Апшырга кетүүчү жол дал ушул жол болот. Ушул жерде азыр элдер өздөрү калоосу менен чыккан чоң техникаларга соляркаларды куюп берип жаткан учур экен. Чоң КАМАЗ болобу, ХОВАС болобу, мондой бир экскаваторлор болобу, элдер өздөрүнүн калоосу менен эч кандай
акчага эмес, бесплатно иштегени өздөрүнүн калоосу менен келип атат. Ал эми мамлекет тарабынан бул жакта 60 литрден 100 литрге чейин ушундай соляркаларды куюп берип жаткан учур экен. Элден айлансаң болот, чындыгында өзүнүн калоосу менен, чоң техникасы менен Апшырды оңдоп түзөө иштериге чыгып жаткан учуру. Апшырат айылынын айыл башчысы Дөбөт акабыздын алдында турабыз. Иштер боюнча бир аз өзүңүз толугураак маалыматтарды биздин көрөрмандарга берсеңиз, анда азыр кандай болуп атат бул тарапта? Бизде основной сел түшкөн үйлөрдү тазалап бүтүп эле калдык. Анан жеп кеткен жерлерге, көчөлөрүбүзгө бүгүн МЧС шагал төгө берсе, ошолорду тегиздетип, ашарга келген КАМАЗдарга эртең менен бардыгына соляркалар менен камсыз кылып экскаваторларды жумушка жөнөттүк. Азыр 6 КАМАЗ, 2 экскаваторубуз иштеп атат Апшырда. Калган Апшырдагы калган экскаваторларыбыз бар. Алар энди таза суудуку, наркы даңгинин ичинде иштеп аткан. Ал жерде МЧСтики бар, айыл өкмөттүк бар. Анан бизде Кытайдан келген чоң экскаваторду жардамга чакырганбыз. Аларга дагы соляркаларды камсыз кылдык, жумуш кетип атат. Ушундай жумуш кеткен болсо, бир 2 күн, 3 күндө биз даңгинин ичиндеги жолду ачып алабыз дагы. Калып кеткен 152 машинаны эсептегенбиз. Ошол 152 машинаны биз чыгарып алышыбыз керек. Негизиден. Азыр канчасын бүтүп калдыңыздар ошол жолдун? Жолдун бир 60% бүтүп калды деп кабар келди кече. Дагы бүгүн эртең катуураак ушундай жумуш, ушундай тептек кеткен болсо биз аягына чыгып калабыз, Кудай кааласа деп. Ушул Апшыр сайда азыр жабыртаткан үйлөр канча үй жабыртаткан ушунда? Бизде негизинен 35 үйдүн тамаркаларына кошо киргенден, анан оор жабыртаткандардан 8 үйүбүз бар. 8 үйдү жардамдарды берип атабыз. Үйлөрүнү, ашачыларды МЧС менен кошо тазалап иштери бүтүп калды. Андан тышкары ошол жабыркаган үйлөргө келген күн помощторду, элден түшкөн акчаны ошол эл өзү комиссия түзүп туруп, эл өзү ошолор менен кошулуп жүрүп туруп жардамдарды беришип атат. Мамлекеттин МЧСтин 20 оор техникасы келген. Алар МЧСтер өздөрү көрсөткөнбүз кайсы жерлерге иштей тургандарын. Анан бизде деп 37ден келген техника, бул жол Апшыраттага кеткен жол. Дептин баланста болгондугунан деп дагы келген дагы деп дагы участкасын бөлүп бердик. Ошол жерде ишти кылышып атат деп дагы. Андан тышкары бизге Төлөс айыл өкмөттөн бүгүн мына өзүңүздөр көргөндөй 6 КАМАЗ жардамга келди. Башка айыл өкмөттөрдөн келген КАМАЗдарды тамак ашы менен, соляркасы менен камсыз кылып, кайсы жерде жумуш аткарууга участкаларга бөлүп бердик. Кетишти. Жумуш башталды. Ушундай темпте жумуш болгон болсо тез эле аягына чыгарайлы деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Мынакей айыл башчы Дөбөт агабыздан дагы маалыматтарды алдык. Ишиңиздерге ийгилик. Айтканга силерге дагы рахмат. Ишиңерге ийгилик. Ушундай элдин кызматын кылып жүргүлө. Ушундай апаттар болбосун. Элибизге ушундай кыйынчылык түшүп турган мезгилде ушул элге, МЧСтин кызматкерлерине, милиция кызматкерлерине бардыгына чогуу ыраазычылык. Себеби бардык иштеди да. Чогуу эл менен МЧС, милиция бардыгы чогуу иштеген үчүн ушундай жылыш болду. Рахмат бардыгыга. Адден аркасына таштап коелу темир. Кайрадан эле Дөбөт агабыздын алдына келдик. Апшырата айыл башчысы. Эми өзүңүз дагы бир толугураак маалыматтарды берсеңиз азыр кандай болуп атат? Азыркы убакта мына бизде Төркөчө основной сел келип туруп, мына жерде карьер бөгөлгөн жер, Кызылка көмүр ишканасынын мостун көтөрүп таштаганына байланыштуу болот. Биз мурун эскертүүлөрдү берсек дагы албагандан азыр МЧСтер келтирип предписание чыгарып беришти. Бул жерди вайбай кылып туруп оңдотобуз. Андан тышкары мына МЧСтин техникалары азыр тазалоо иштерин жүргүзүшүп атат бул жерде. МЧСтин техникалары анан жергиликтүү өзүбүздөн чыккан техникалар иштешип атат, жардамдашып атат. Электр энергияны светтерди жандырганбыз. Бирок аварийный столбаларды кайрадан бастан этип туруп, бул жактагы айылга электриктер келишти. Бул жердеги айылдагы бир көчө жанмай калганда ремонт иштерин жүргүзүшүп, бүгүн азыр 2 саат ичинде дагы жандырып беребиз деп иштешип атат электриктер дагы. Азыр жаңы столбалар коюлуп атат ошондо бул жакка. Жаңы столбалар агып кеткендердин ордунда бастан этишти столбаларды.
Birinci күнү ушул жерден баштаганда, анан ажыл Апшатанын ичинде. Основнда сел түшкөн жактагы агызып кеткен столбаларды бастырмат этип бүтүшүп, свет беришти. Эми анча мынча сайдын ичиндегилердин светтери калышты, электриктер бүгүн кылып беребиз, бастырмат кылабыз дешти. Калган толук Кулатов айыл өкмөтүнүн свет жанды. Жанган ошол күнү. Азыр 3 күндүн ичинде жандырышты. Кайсыл айылдардан жардам иштерине келишип, өздөрү жардам беришти? Азыр Каримберди айылынан бир бусик жардамчылар келишти. Андан тышкары Төө мойнунан дагы келишти азыр 70 бала. Үйлөргө бөлүп салдык, тазалоо иштерин жүргүзүшүп атат. Жардамга келгендерге чоң рахмат, Алла разы болсун бардыгына. Ушу элдин бул кырсык элдин биримдигини, ынтымактуулугун кандай экенин, мындай биримдиктүү экенин көрсөтүп койду да. Азыр бул жерде сел ушул жолдон кеткен да, жанагы машина эмне болгон? Агып кеткен машина. Бул жерде мен биринчи күнү саат 4 чамасында WhatsApp'tan сел түштү деген кабар келгенде эле мен экскаваторду алып туруп 5 минутка кабай эле келдик өзү. 5 минуттун ичинде сел көтөрүлүп кетти дагы, экскаваторду салдырып туруп отундарды алдырып таштайм дедим эле. Отундарды алганга экскаватордун өзүнө ham агызып кете турган сел күчтүү келди, өтө күчтүү келгенде бул жерде машина агып кетти, бул жакта ичинде пассажирлер бар экен дегенде экскаватор менен машинаны осодан куткарайлы деп өткөнгө балдар жиптерди байлашып алып туруп пассажирлерди куткарды, бирок автомобилди куткарганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Кайсыл жерде куткарды? Мынау жерде куткарышты, мынау жерде. Машина келип мынау жерге туруп калган, мынау жерде. Ушул жерде. Анан балдар жипти байлашып туруп, машинаны алганы менен машина агып туруп, мынау хова турат го. Ошол хованын биягдагы атканасыны сарай, мал сарайыны жууп кетти да, пресстер мененчи. Ошол машина дагы ошол жерде толкун болуп өтүп кетти. Ушунчалык каттуу сел келгенде. Машина кетти, бирок машинанын эгесини ошол ичинде бир кыз бар экен. Ушул жердеги аны бала куткарып калды. Мухаммед деген бала. Мухаммед деген, Маматов Мухаммед деген бала. Анан ушул жердеги жергиликтүү балдар жиптерди байлашып туруп адамдарды куткарып калганыбызга эле сүйүнүп калдык да. Машина техника табылат энди, эсенчилик болсочу. Кудай буйрса. Техника табылат. Бирок бизде мана Борбош айылдан, коңшу айылдан машинасы менен алып кетип Альфардта баягы 10 адамыбыз каза болгону өтө өкүнүчтүү болуп атат да. Бирок денелер табылды, элге тапшырылды. Куткаруу иштери жүрүздү. Азыркы учурда канча адам каза болгону толук маалымат жеттиби сиздерге? Мындай такталдыбы же кандай? Тактала элек? Бизге ошол күнү эле маалымат келген. Сел түшкөн күнү келген. Мен ушул жерде буларды куткарып туруп машина алып кеткенден кийин бир сел суу кайта баштады да. Кайта баштаганда эле элдер чалышты мага. Ушундай бир алардын денеси чыгып калды. Адип Жамал дегенин багынан дегенде биз мана зам өкмөт келип калды. Өкмөт дагы келип калды. Ошондо зам өкмөт менен өкмөт болуп бардыгыз ошол жака. Бардык, ал жерде денени материалдар менен жаптык дагы. Скорыйды чакырып, милиция кызматкерлерине кабарды бердик дагы. Анан элдерди уюштуруп туруп ошол жердеги жергиликтүү элдерди. Опшыдан келе жаткан, пешком келе жаткан балдар бар экен. Жергиликтүү элдер чыкты. Издөө иштерин дароо баштадык да. Ошол жерден. Ошол жерден эле баштаганда эле өдөр агынан дагы бир маркум денеси табылды. Андан наркы Үчтерек деген участкабыз бар да. Ал жерден Азиз деген киши багынан таптым деп кабар айтты. И монабы Камал аканын баласы бар, Ибиш деген бала. Ошол бир экөөтөн кыз балдар экен. Ошолорду чыгарып, анан скорыйга батпай калды. Чынын айткандачы. Анан портерге жүктөп туруп, опергруппалар келбей калды. Себеби МЧС опергруппага келгенге биздин Тешташтагы көпүрөбүздү жууп кетти. Жол жок. Жол жок. Адам өткөнгө дагы болбойт да, сел күчтүү болду. Нокаттан келиш керек эле да. Нокаттан келиш керек эле. Бул жактан Кызылкия менен айланып туруп келелисе, Кызылкиядагы Общесайдагы мосту дагы бузуп кеткен. Бузуп кетти, сел күчтүү келди. Ал жактан дагы келише албай калды. Анан Кызылкиянын опергруппасын чакырдык. Кызылкиянын опергруппалары жардамга келишти. Кайсы жерде дагы чыккан жерлер болгон болсо изилдешти, башташты ошол күнү түнү менен. Ошол анан маркумдарды моргко опергруппага өткөзүп бердик. Жалпысынан ошондо 10 адам каза болгон, а? 10 адам каза болгон, жалпысынан. Эртеси күнү изилдөө иштерин жүргүзүп атканда бул жерден мына жерден бир аялдын денесин таптык. Мына жерден. Бир аялдын денесини табылды, ол дагы ошол чеңеден экен. Анан
отундар тыгылып калган эле бул жерде. Кечке маал бул жерде тазалоо иштери жүрүп атканда мен өзүм кошо түштүм ошо жерге. Кол көрүнүп калды дегенде. Отундарды тазалашып жүрдүм өзүм кошо. Ошол кыздын денесин өзүм көтөрүшүп, балдар менен чыгарышып, анан жөнөттүк. Эртеси күнү, андан кийинки күнү дагы кайра эле изилдөө иштерин жүргүзүп атканда баягы 10 жашар баланын денеси бул жерден дагы чыкты, бир баланын денеси. Анан эки баланын денеси наркы жаңгы Эргеш Мойдунов Равшан деген багынын эки баланын денеси табылды деди. Ал кайсы жерден экенин мен жетише албадым. Кийинки ошентип 9 дене табылгандан кийин 2 жашар баланын денеси калды жок болуп издөө иштери жүрүп атты. Ошол балдарга рахмат, ушул жерден баткакка батып МЧСтер менен кошо. Мына ушул жерде баткак болуп калган, азыр көрсөңөр болот, мына дагы эле. Но баткактан табылды акыркысы. Жок, баткакты издешип атты да. Бул жерден баягы энесинин денеси табылган, энесинин аялдын. 2 жашарды дагы ушул жерден чыгып калабы деп, анан экскаваторлор менен отундар жүктөгөндө кошо кетип калдыбы деп атыбалды дагы издешип аттык. Ошол моментте обедтерден кийин Үштерек участкасынан, Үштеректеги муниципалдык багыбыз бар да. Ошондон селкеген жерден Төө мойнунан келген ашарчылардан. Ошол балдар табышкан экен, кабарды айтышты. Денени өткөзүп бердик. Анан бардыгы ошол жоголгондор табылып, элдер келишип, Борбаш айылдыктан келишип бизге ушул жерде кызмат кылгандарга ыраазычылыгын айтып кетти. Энди биз элге, журтка, МЧС кызматкерлерине, милиция кызматына бардыгыга чоң ыраазычылык билдиребиз, рахмат. Ушунчалык тездикте, ушунчалык ыкчам иштешти да. В общем, түнү күнү тынбадык өзү. Түнү күнү тынбай иштешти. Ошондо бир үй бүлөдөн каза болду дегендери чындыкпы? Бир үй бүлөдөн деген чындык, бирок мындай бир үй бүлө дегенде тага, жээн, эжесинин, акасынын мындай балдары болуп бир үй бүлө. Бул жактан анан канчасы Казакстандагы эжелердин кыздары экен, ошолор Казакстан Республикасынан. Алар өздөрү алып кетишиптир. Казакстанга калгандарыны ушул жерге маркумдарды жерге коюшту. Эми мындайды башыбызга салбасын, эч качан мындай кырсыктар болбосун, элибизди Кудай сактасын эми. Өтө тез, өтө мындай күчтүү сел кылымда дагы түшкөн эмес деди аксакалдарчы. Мындай болбосун эми. Кудай сактасын. Кудай берсе болбосун эми, Кудай өзү сактасын. Бул көпүрөк жөнүндө дагы маалымат айта аласызбы? Ошол жака да бир көрүп келеличи. Жүргүлө менен. Негизинен ушул көпүрө биринчи бөгөттөлгөндөн анан суу чыккан, бул жака. Ооба, суу көтөрүлүп, себеби селдин алдында таш менен отун аралаш келгенде, биринчи келгенде, агып келгенде. Келгенде көпүрөгө отундар туруп такалып калганда кийинки Шарансай деген участкабыздан сел катуу түштү. Обширатадан Эсол жактан катуу сел келип, экөө келтирип бул жерде эки сел бир нукка биригет да. Ошол жерден нукка бириккенде суу резко тез көтөрүлүп кетти да. Көтөрүлгөндө биз келгенибизде уже отундарды биз экскаватор менен алганга успеть кылбайт эмес экенбиз. Экскаватор менен адам менен агызып кете турган селкеликтер. Анан биз экскаватор салдырсак, экскаваторда кыймылдатып берди, кайтарып чыгарып койдук. Бир аз басаңдагандан кийин алабыз дегенде. Басаңдагандан кийин алабыз дедик. Ошен уже жеп кетти да, уже сел. Жеп кетти. Себеби бул көпүрөктөн негизи батпай турган сел келгенди. Же кичинекей жагындагын көп айтышып атат. Илгери 78-жылдан сел келгенде ушундай эле болуп отун тыгылып калып туруп көтөрүлүп кирип кеткен. 2002-жылы дагы келген. 2022-жылы. 22-жылы келгенде дагы курду ушундай болуп туруп тыгылып туруп, мына көпүрөдүн урүүнү мына жолдон дагы бийик болгон да. Мына жолдон дагы бийигирээк урүүн, мына урүүн кылып койгон эле. Көтөрүшүпчү кызга көмүр ишканасы. Сел жеп кетип, биздин көпүрөгүбүз бузуп кеткенден кийин булар көтөргөндө бул жерге бир 300-400 баллон тизип чыккан. Мунун астына. Астына баллонду тизип туруп, анан көтөрүп ташташкан муну. Көтөрүп ташташкан да. Союз малдагы жумуш болгон. Анан акыркысында 2010-жылдан көтөргөн булар. Биз 22-жылы сел келгенде ушундай кылып бай кылып коелу. Себеби мынабул үйлөрдү басып кетип атат деп туруп, талаш тартыш көп болгон. Анан ичиндеги мынабы Улутоого кеткен таза суудун турбасыны олар келишип ичиде ошого такалып алып туруп, анан отун тыгылды деген шылтоолорду айткандан ол турбандан чыгартып туруп, биз бул жагдан алып өткөзүп жүрөбүз. Анан булар цемент менен бул жакты цементтешти. Биз айыл өкмөттө мунун нугуну, мына нугуну биз түзөткөнбүз анан. Тазалатып. Суудун сел келгенде тууру ушул көпүрөктүн туш келген болсо өтүп кетет дегенден биз
мунун нугуну түзөтүп алып чыктык. Көп иш кылдык бул жердечи. Айыл өкмөттүн эсебинен. Бирок ошондо айтканыбызда ушул көпүрөктү ушундай вай-вай кылып койгондо ушул иш болбойт деп. Көпүрөк кетсе, мына үйлөр жабыркабайт эле да. Ооба, туура айтасыз. Көпүрөктү кайда оңдотуп коюшка болот эле да. Эч канча расход кетпейт. Эч канча расход кетпейт эле, чыгым кетпейт эле. Ооба. Азыр эми айттык, түшүнүштү. Вай-вайды кылдырдык, предписание бердик, МЧСтен келишти. Азыр эми ушул көпүрөк алынабы азыр? Көпүрөктүн мынау немесинде көпүрөктүн өзүнүн мосттун бетону турат. Ошол бетонго чейин алып туруп, анан бул жерди вай-вайды чоңойтобуз дагы. Бул жака жекичегине. Чтобы оор техникалар келгенде тумшугу менен сайылып калбасын депчи. Чоңойтобуз дагы. Булардын Кызылкия көмүр ишканасынын жетекчилери келишти. Ошолорду дагы мынан 1 метр түшүрөбүз дагы. Андан кийин бетондоп туруп арматуралар менен. Чтобы укреплять этип коебуз, вай-вай кылып туруп элечи. Ошондо сел келип туруп көпүрөккө батпай, көтөрүлсө дагы ушул көпүрөктүн үстүнөн түшүп кете турган кылып коелу дейт. Мына элдерге акпай калат да, ошондо суу ашпай калат. Анан азыр мына жабыр тарткан үй бүлөлөргө ушул Кызылкия көмүр ишканасы дагы мындай салымын кошоюн деген нерселерди айтыштыбы же кандай болуп атат? Эми бул жерде зам министри МЧС өзү ошолордун комиссиясы келди. Кызылкия көмүрүнүн ишканасынын жетекчиси жок болгонуна байланыштуу бул жерде. Ошонун өкүлү келди, өкүлүнө өздөрүнүн требованияларын айтышты, кагаздарын, документтерин беришти. Предписание андан кийин канча ушерп кеткен болсо, комиссия өздөрү МЧС эсептеп чыгат. Ошону конфискация кылып бересиңер деп айтты. Ошондо толугу менен жардам кылат. Жардам кылат. Буйруса кылдыртабыз. Кылдыртабыз. Себеби ушулардын көпүрөгүнүн айынан ушулардын үйүнө кирип кетип туруп, канча буюмдары, канча эчтекеси калбады, алып кетти. Ооба. Буюм даже кийгенге эчтекеси калбай калыптыр. Тапчкалары тапчкада жүрүштү. Полный алып кетишти. Тамак аш, идиш, аяктардан бери алып кетти де. Сарайлардагы ичиде буюмдары, төшөктөрү жараксыз болуп жатып калды. Бардык нерсеси жараксыз. Бул деген кыйын да. Үйү жараксыз. Жашаганга мүмкүн болбой калды. Көрүп келдиңер өзүңөр, тартып келдиңер. Азыр тартып келдик, көрүп келдик. Ошону бул тазаланганда, тазалана электе көрсөңөр, вообще батып калгандай болду. Канча элдер келип жардамдашып техникалар менен ошончо күндөн бери ушунча эл иштеп ошону тазалашып атат деген рахмат. Булардан да ошондо бир жооп болду азыр. Ушул каржылап беребиз деген же каржылап беребиз деген жообуну мен чынын айтсам уккан жокмун. Бирок зам министр каржылатабыз деди. Каржылатабыз дегенди мен уктум өзүм. Бул жерде айтты, силер актанбагыла деди. Актанбагыла. Силердин көпүрөгүңөрдүн себебинен мына ушул үйлөр жабыркады. Конфискация кылдырып бересиңер деди. Буйруса кылдыртабыз деди. Жакшы, мынакей айыл башы Дөбөт каласынан дагы жакшы бир маалыматтарды алдык. Буйруса бул иштер дагы түзөлүп калат деген жакшы ниетте туралы. Чоң рахмат, бар болуңуз. Болуптур. Мындай селдерден Кудай сактасын. Кудай сактасын. Рахмат. Кет. Жакшы маалымат. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, жабыркаган, селден жабыркаган үй бүлөлөрдүн огороддорун, үйлөрүн тазалоо иштери болуп жатат. Бул жакта өздөрүнүн калоосу менен келген ар бир айылдан келген жарандар өздөрүнүн калоосу менен келип тазалоо иштерине дагы жардам берип жаткан учур экен. Андан сырткары МЧС өкүлдөрү дагы бул тарапта тазалоо иштерине келип, ушундай бир чоң техникалар менен дагы огороддорун тазалап жаткан учуру. Жана ошондой эле электр энергиясын дагы жандырып атышат. Биздин электрик байкелерибиз учурдан пайдаланып, ушул иш кылып жаткан агаларга электр энергиясын түздөп аткан, жана ошондой эле жабыркаган үй бүлөлөрдү жардам кылып аткан ар бир айыл өкмөттөрдөн келген, айылдардан келген агаларыбызга жардам колун сунган бардык жарандарыбызга чоң рахматты айталы. Биз дагы ушул Исламага майылдан майдан айыл өкмөтүнө караштуучу. Кичине ушундай кырсыктан жабыркагандар болсо кичине жардам берели деп
чогулуп, кичине акча чогултуп келдик. Анан келсек, кичине адамдар акыйкатта мындай судун астында калган материалдары, мындай жерлери каптыр, ошолорду көрсөттү. Балдар менен ошону алып Айыл өкмөт силерди бул жака бөлдүбү же айыл башчылар бөлүп? Өзүбүз эле мен айыл башчы болуп иштейм ошол иштемегенде. Балдарды айтып, аксакалдар менен маслихатташып эле жөнөтүштү. Өзүбүз каалап эле келдик. Анан балдар жакшы ден бизде жардам берели деп үгүттөшүп келдик, өзүбүз биргеликте эле. Чоң рахмат, Майдан айыл өкмөтүнөн келип ушундай бир жардам кылып, азыр ушул жабыр тарткан үй бүлөлөрдүн алдына келип отурат экен агаларыбыз. Кайсыл жеринен келдиңиздер азыр? Майдан айыл өкмөтүнүн айылдарга бөлүнөт да. Иса Мерем айылда. Иса Майрам айыл. Иса Мерем. Майдан филиалыбыз да биз. Жакшы. Чоң рахмат, анда бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Келгениңиздерге Алла разы болсун. Ушундай кыйшыктардан сактасын мындан кийинчи. Ошону каалайбыз биз дагы. Элдерге тынчтык, аманчылык болсун. Апчыратадагы ашып кеткен селден биринчи жабыр таткан үй бүлө ушул үйгө келген. Анипе эжебиздин алдына келип отурабыз. Азыр болсо ушул үйдө кандай жардамдар болуп атат, жана тазалоо иштери кандай болуп атат, биргеликте көрсөтүп чыгалы. Ушул эжеке менен биргеликте. Өзүңүздү бир аз тааныштырып коелу. Мен Мамазиева Анипа. Ушул жерде жашаймын. Сел келген күнү 28 июнь. Бакта гилас бышып гилас терип атканбыз. Тоо жакта чагылган болуп аткан, апшым жакта көрүнүп турду. Жамгыр жаап атат деп. Саат 4-кө жакын каттуу шамал, каттуу үнү байкап кылып, эшикти жапты. Качтык болду, кыймылда дедим. Неберем барды, ушундай тур дедим. Эшикти жапты. Дарбазаны караганда уже сел келе жаткан. Ошонун чуркап чыктык. Бул жака чыгып кеттиңиздер ошондо биринчи келгенде эле. Өзүңүз менен небереңиз бар? Неберем, балам үчөөбүз. Үйдө үчөөбүз болчубуз. Буга чейин канча жолу келген бул жерге сел? 2 жыл мурун келди. Андан кийин мен 6 жаш мезгилинде келген, аны энем айтып берет да. Айтып берген. 2 жылдан бери сиздерге сел кирет ошондо, э? Алдыңкысында да кирген, азыркыда да кирип атат, да? 2 жыл мурун үйгө жетип кайткан. Азыркысы күчтүү болуп, үй жарымга чейин толуп калды да. Бир катар кирип көрсөк болобу? Кирип көргүлө. Жүрүңүз анда. Бул жагынан баштайлы. Ушул үйдө жашап аткансыздар да сиздер, э? Ушул жакта. Ушул жерде жашайбыз, үйүбүз. Жашаганга эч кандай азыр шарт калбаптыр, себеби муну астыдагы полдорду баарын алып салганга туура келип атат экен. Алып салышыптыр. Эжелерибиз дагы. Мына, терезеден нарак тартса болот. Айнектен тартып өдөгө неме төшөктөрдү идиш аяк ташышты да. Бул жака ташып чыгардыңыздар, э? Чындыгында өзүңүздөр көрүп тургандай, жашаганга эч кандай туура болбой калыптыр. Муну башкадан нөлдөн бир ремонт кылыш керек экен, эме? Азыркы учурда жардамдар кандай болуп атат сиздерге? Жардам ошол күндөн бери келип атат. Казакстандан келди деп кече беришти. Азыр эми Өзбекстандан келди дешип атат. Азыр тазалоочу жардамчылар, МЧСтин кызматкерлери бүт полду чыгарып, мына ылайларды ташышты. МЧС кызматкерлери келип жардам кылып атат азыр, э? Азыр келип атат. Өчүрүп алып телефонуңузду. Ой. Ошону азайтып. Андан сырткарычы акчалай жардамдарчы мамлекет тараптан жана ушул биздин элдин жардамдары болуп атабы? Элден, Союз защитадан келип атат жардам. Мүмкүн болсо ар ким өзүнүн күчү жеткенче. Рахмат. Рахмат, аз болсо да көптөй көрүп алып атам. Рахмат. Бул үйдү качан салдыңыз эле? Качан салган деңиздер? 2013-жылдары. 2013-жылдары салгансыздар. Салганбыз. Бул артта азыр тазалоо иштери дагы жүрүп атат экен, бул жакта. МЧС кызматкерлери же ушул айыл тургундары? Бул башка айылдан келгендер болуш керек. Азыр сүйлөшүп элекпин. Неме айыл башчы бияка алып кирди, тазалашып атат. Башка айылдан окшойт.
башка айылдан келип сиздин үйүңүзгө дагы бир аз жардам кылышып сырткы иштерин тазалоо иштерин кылып беришет тазалоо иштерин башташты. Эжекебизден мына ушундай маалыматтарды алдык. Биринчи үйгө кирдик азыр биз. Анипе эжебиздин үйүндө чындыгында сел толугу менен баскан. Ол жерге чейин келген, сел? Ушул жерге чейин сел басып, азыр үй толугу менен жараксыз болуп жаткан учур экен. Сырттан дагы иштеп аткан агаларыбыздан бир аз комментарий алабыз. Кайсыл жактан келип, ушул эжекебизге жардам берип атканын айтып өтөлүк. Азыр Каримбердиден жардамга келген агабыздан бир эки сөз болсун. Ага, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Өзүңүздөрдүн каалооңуздар менен келип ушул эжеме жардам берейин деп келип атасыздар, Өзүнүн каалоосуна келип бүгүн жардам берейин деп келип. Канча киши келдиңиздер ал жактан? Биз азыр бир спринтерде 14 киши ушундай келдик да. Каримбердиден оо. Анан 4-өбүз буякка бөлүндүк, 4-өбүз нар жактарга дагы 4-4төн бөлүнүп кетишти. Калган шериктерчи. Алла разы болсун, чоң рахмат. Ушул агаларыбыз бар, ушундай бир тазалык иштерин дагы кылып жаткан учур экен. Эжекебиздин үйүнө сел кирип кеткен. Ушул сырткы тазалоо иштерине агаларыбыз бир аз болсо да салымын кошуп жаткан учур экен. Чоң рахмат ага сиздерге. Кара болуңуздар. Ana şu boyu geldi. Zaman çok kötü. Дагы бир жабыр тарткан үй бүлөгө келдик. Азыр бул үйгө дагы малканасына чейин сел кирип кеткен. Эжекебиздин алдында турабыз. Эже өзүңүздү тааныштырып, бир аз маалымат бере кетсеңиз анда. Мен Эргешева Зайнапкан. Шеттен жашоочусумун. Биздин мал сарайыбыз 18 метрде узунучу. 18 метр эди. Мал сарайыбыз бой калды да эми. Мантымайт эскалатыбыз бар эди, ол толуп калды. Манайда тоокканабыз бар эди. Ол тоокторубуз өлүп, мебисем торпогубузду жетелеп чыгып кеттик майтын суу келаткандачы. Анан бул энди бузула турган болуп калды да. Бизге эмиле кичине жардам берсе болот деди. Биз күнтүп эле эч ким эсепке албай атат. Азыр эч кандай эч жактан жардам келген жокпу сизге? Жок, гумпомуш баягыдай май, сай, макарон, сакарон бир нерселер берип кетип атат. Акчалай жардамдар жок. Жок, акчалай жок. Мамлекет тараптан дагы жок. Бул малканалар баягыдай неме кошулбайт эмешко, үйлөргөчү. Кошулбайт эмеш, берилбейт дейт. Ошо элден келгендерден болсо ham кичине неме кылып бөлүп койсо, жок дегенде фундаментиге жетип калса ham майлы да. Жакшы. Азыр бул малканаңызды сел басты, нар жакта кухняңызды басты ошондой? Кухняналардыкы, биз кухняны баспады, ушу малкананы эле басты. Анан онау картишке жерлерибизди басты да. Бул жактан келди, э? Бизге дагы жардам берсеңиздер, андан жакшы болот. Азыраак болсо ham цементке жараша болсо ham эле майлы да. Көп суробайбыз, эми балдар өзү кылат да.